Анан ошону кантип эскеребиз деген маселе ошондо болуп атат да. Көтөрүлүш катары эскеребизби? Намыстанып мына кыргыздар көтөрүлдү, чоң империяга каршы найзаларды көтөрдү деп, же ошо трагедияны эметип эскеребиз. Эки жакта саясат да, эки жакта саясат. Бирок негизи биз кантип эскерчүбүз? Биз ошол эле Түштүк Дарбазадагы эстеликке барып Куран окутчубуз да. Куран окутуп, мындай трагедиялар кайталанбасын деп, Кудайга жалынып ушундай арбактарга Куран окутуп, ошентип эскерчүбүз да. Ошондой болсо эч кандай саясат жок болуп атат да. Эч кандай мындай бул көтөрүлүш же үркүн деген маселе деле чыкпай атат да. Ошол эле менимче жетет да. Анткени немистер деле ошо эки эмени бөлүп коюптур да. Эс тутум саясаты жана эс тутум маданияты. Эс тутум саясаты болгондо ушундай да. Бул үркүнбү же көтөрүлүшпү, намыстанабызбы же кайта киши жегенге чейин жеттик деген эме окуялар болчу да. Эс тутум маданияты бул анан билдим да, биз жасаган нерсе экен да. Биз барып эле ошо Куран окутуп, жаткан жери жайлуу болсун деп эле ошо менен эле. Биякта Россия деле жок, геноцид деген сөз деле жок, саясат деле жок. Ошо бирок биздин оюбузча ошо пайдасы ошо балким көмүлбөгөн арбактарга деле тийчү деген ушундай эме менен чыкчубуз да.